Кечээ 4-август Крокустагы жарылууга айыпталуучулардын соту болуп өттү. Бирок сот мурдагыдай ачык эмес, жабык эшик артында өтмөк болду. 149 адамдын өмүрүн алган теракт 2024-жылдын март айында атталган. 600 адам жаракат алып, 2000ден ашуун жаран жабырлануучу болгон. Жергиликтүү СМИ айыпталуучулардын 3-өө күнөөсүн толук мойнуна алып, бирөө жарым-жартылай моюндады деп жазууда. Эске сала кетсек, Крокустагы жарылууну уюштурууга айыпталып, Тажикстандын 4 жараны кармалган. Орусиянын атайын кызматы теракт Даеш кылмыштуу тобу тарабынан уюштурулгандыгын билдирген. Бирок ушул учурга чейин негизги заказчик табыла элек. Орусия бийлиги Даештин артында Украина болушу мүмкүн экендигин билдирсе, Киев аны четке кагып келет. Урматтуу мекендештер, кайрымдуу мекендеш долбоорубуз уланып жатат. Силерге сим-карта керек болсо, биздин жарандардын алып колдонсоңуздар болот. Чыныгы безлимиттик тариф 490 рубльдан айына эсептелинет. Ошол кайрымдуулукка түшкөн акчанын 20% муктаж болгон мекендештердин муктаждыгына кетет. Сурап билүү телефондору +7 900 144 14 14. Госуслуги боюнча, биометрика боюнча, каттоо боюнча толугун силерге жардам берет. Кайрылы бериңиздер, мекендештер, колдоп жүрө бериңиздер.